Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Кечеги Куршап айылында өткөн выставкада Арашан боюнча выставка болгон. Ошол жерде өзүнүн Куршаптык агабыз мына ушул Искендер Кочкорду былтырда тартып кеткенбиз. 650 миң сомго алып келип, азыркы буюрса ийгиликтер жакшы экен. Мына ушул жерден Кочкор боюнча анан жараткан ийгиликтер боюнча бир катар маалымат беребиз. Атайы келип, кече бир далды дегенден келип, бир Кочкорду да көрүп коеюн деп агабыздын жанына келдик. Буюрса мына ушул Кочкорду көрсөтүп, маалыматын көрөбүз. Туугандар, Кочкорду өзүңүздөр да көрүп баа бериңиздер. Буюрса мына ушул Кочкор боюнча четинен маалыматын алалы. Нурлан, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Антас, машалла. Машалла. Кече ярмаркага өзүм эмеге выставкага бара албай калдым да. Анан ошо көрмөдүң. Көпчүлүк айтты, сиздин Кочкоруңуз бир далды депчи. Анан бир акама жолугуп коеюн, Кочкорун көрөлү деп алдыңызга келдик эми. Кочкор эмне боюнча биринчиликти алды? Буюрса маалыматын бере берели. Кече ошо 14-июнь күнү Ош областында областной деңгээлдеги Арашан асыл тукум койлордун выставкасы болуп өттү. Выставкада Безухий деген Кочкордун азыр бул 4-2 жаш. Экичтер арасында область боюнча вестен биринчи орунду алды. Салмак боюнча. Анан экстремал сумму боюнча биринчи орунду алды. Ого, запас толтур экен. Анан эми буга чейинки дагы былтыр ноокатта дагы барып бул экич мезгилине алып келген, дагы ноокаттан дагы алып келген. Былтыр ноокатка мен баргам го. Барган. Ошондо алган. Ошондо экинчи орунду, үчүнчү орунду алып калганында быйыл Кудай кааласа экөөнүн тең биринчи орунду алды. Экстремалден дагы эмесинен дагы биринчи орунду алды. Вестен дагы. Жок, былтыркыга караганда өзгөр өтө башка ака. Быйыл эми өсүп чоңойду. Бою дагы 1 метр болду. Кечегидей өлчөгөндөн 1 метр ровно чыкты бою. Метр ровно чыкты. Метр эми. Бул эми дагы өсөт, Кудай кааласа. Бул эми 4,5 да. Метр плюс Кочкор болот. Метр плюс Кочкор болот буюрса. Метр плюс болот, Кудай кааласа. Куйруктар разрез көрүп атасыздар. Разрез бар. Вес канча ауырды ака? Вес эми кече ысыкта вес таштай берди. 180 веси бар эле. Кече вес ысыкта вес таштап, бизде Ошто ысык эми. 170 килограмм чыгып калды, бирок биринчи орунду алды баары. 170ти бирок баары ошол бирди алды. Бирди алды. 4 арасында бул дагы кошот да, Кудай кааласа. Эмки жылкы абсолютка чыккан 6 болгондо дагы вес кошуп 200 плюс болот го дейм. Дагы өсөт. Кармажы келген болчу, кармажы ошол жерде алып барчу болуп, кармап көрүп, сапасы көп экен Кочкор. Вес коштуруш керек болуп, бак жакшы бага албапсың деп калды. Кармап көрүп айтты. Запас бар экен да. Машалла. Дагы жакшы бага албапсың десеңиз, 170 килограмм да. Машалла. Эми бул линия кайсы Искендер былтыр татканда? Линия бул Безухинин прямой баласы. Безухинин прямой баласы. Прямой баласы. Искендер. Ошол Искендер деп кайман атын коюп, Бишкектен эмеден Кантан Тимур акенин коросунан чыккан ошо Безухинин небереси да. Бул ошондой Безухинин баласы Фокустун небереси. Фокустун небереси болот. Безухинин баласы Фокустун небереси болот. Кулак канча болуп калды ака? Кулак 22 плюс. 22 плюс болду. Кулак жалбырак кулак мындай. Жалбырак кулактарыңыздар, машалла. Кулагы дагы 22 плюс. Туншуктарын да караңыздар. Насырттыр. Вот так. Көкүрөктөрү, негизи сулуулугу дагы, машалла. Чоңдугу дагы быйыл өтө өзгөрүү чоң экен Кочкордочу. Машалла. Былтыр күзүндө куутка коюп уже төл алдык будан. Төл түштү уже. Төлдөр түшүп. Азыр козуларына көрсөтөм го тияктан. Козуларын да көрсөтөбүз. Козулары бар. Искендерди өзүңөр дагы көрүп атасыздар. Жакшы ийгиликтер жаратып, кече ошол выставкада биринчи орунду алыптыр. Вестен дагы анан экстремал сулуулугу боюнча дагы биринчиликти багындырыптыр, машалла. Кочкор өтө сонун, Искендерди көрүп атасыздар. Арашан азыр эми актуалдуу болуп атат, Арашан дагы. Өзүңөр дагы көрсөңүздөр болот, машалла. Азыр эми буюрса козулар боюнча дагы көрсөтөлү, козуларыны түшкөн козуларынан көрсөтүп, машалла. Козуларын көрүңүздөр. Бул ошондо Искендердин прямо козулары ака? Искендердин прямой козулары. Канчалык болду бул эми? Ушул козулар азыр 3,5 ай. 3,5 ай болду. 3 ай, 3,5 ай да. 3 ай, 3,5 айга кетти. Мына 3 ай болду именно ушул. 3 ай. 3 ай болду ушуга. Мына туншуктарыңыздар. Искендердин кулактары азыр эле уже 20 бар, кулактары азыр эле. Кулак 20 бар уже. Мына азыр эле 20.
Туншуга совсем экен мына. Туншуктар гарбанос бар. Гарбаносуна. Караңыздар. Костяк жакшы. Негизинен азыр эми 4 айлык, 3 айлыкка дедиз, а? 3 айлыкка өтө мыкты мына 3 айлык козгач. Мыкты чоңоюптур. Бул эми биринчи козусу мына. Караңыздар. Жакшы чоңоюптур, азыр дагы эми 3 айлыкка өтө мыкты. Булар али экичи болгондо дагы чоңоюп кетет да. Машалла. Өтө сонун. Бул да ошо Искандердин козусу 4 айлык. Машалла. Кулактары 20 булдач. Кулактары 20. Мына туншуктары, кулактары сонун. Костяк мощный. Булар дагы Машалла. эми ала тургандар болуп калса, кызыккандар болсо сатабыз иншалла. Ошол койлор, козулар деле сатка барар арасындачы. Мына Искандердин козулары бар арасында. Жарым Искандердин козусу. Ушулардан эгер калуучулар болсо, сатыкка бар. Ургачсыз деле эркек деле бар. Анын койлордон дагы бар бир 5-6 баш кой сатылат. Козулу Искандердин балдары менен чогуу козулу койлор бар. Туу илеги бар. Эми өтө эле баягы Бишкектегидей ас койбойбуз, эми бизде баягы түштүктө ончо ценаны көтөрбөйт го. Эми өзүң билесиң Искандерди канчага алып келгенибиз. Эми арзаныраак кылып беребиз. Машалла. 50 000 сомдон башталат Кудай калса. Башталышы 50 000 сомдон 50 000 башталат. сомдон башталып, аягын сүйлөшөбүз да козуларга карапчы. Келип, оозуна карап сүйлөшүп баалашабыз. Койлор деле бар саткачы. Алам десе. Жакшы. Ушундай жакшы сандан сапатка өтөм деп кыялданып жүргөн агалар өздөрү да көрсөңүздөр болот, козулар да көрүңүздөр. Искандердин прямо козулары уже төлө алыптыр, буюрса машалла. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Баарыңыздарга ушундай сандан сапатка өтүшкө Алла таала насип кылган болсун. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.